Баары бир Астана бул Казакстандын ар кайсы бурчунан келген адамдардын шаары. Экспаттар абдан көп. Ал жакта адамдар башкалар менен өз ара аракеттешүү жетишпеген кандайдыр бир жалгыздык сезими менен жашайт. Ал учурда нетворкинг жолугушуулардын пайда болушу Казакстан үчүн революциялык мүнөзгө ээ болду. Мына ошол комьюнитини бизде кура алганым үчүн абдан кубанычтамын. Бул адамдарга бири-бири менен таанышууга, баарлашууга, досторду жана жуптарын табууга мүмкүнчүлүк берген жана мунун баары жеңил форматта өткөн бир платформа болчу. Интернет бизди тамашага салды. Баарлашуу үчүн мейкиндик берди. Белгилүү бир мүмкүнчүлүктөрдү камсыздады, бирок кандайдыр бир даражада чыныгы байланыш жөндөмдүүлүгүбүздөн ажыратты. Мегаполистин башкы кемчилиги бул жалгыздык. Эреже катары кишилер мегаполиске дал ошол баарлашуу, ачылуу максатында мүмкүнчүлүктөрдү жана жеке инсандык потенциалын табуу үчүн келишет да, жалгыз абалында бири-бирине туш болушат. Башкача айтканда, сенде жалгыздык сезими жашап, башка кишилер менен өз ара мамиле жетишпеген, алар менен баарлашууну каалаган абал. Ошондой эле жаңы шаар, элдер келет. Кимдир бирөө тагдырын издейт. Кыз менен, жигит менен таанышууну, негизи эле өз ара мамиле түзүүнү көздөйт. Бул да абдан маанилүү. Огромная работа слаженной команды. Ничего не бывает. Один в поле не воин, как говорится, да? Мирей Мустафина түзгөн аянча эң сонун чөйрө болуп берди. Элдин, эксперттердин, баалуулуктары жогорку деңгээлдеги адамдардын, баалуулуктары окшош кишилердин башын бириктирип, аялдардын потенциалын өнүктүрүү үчүн мыкты аянчага айланды. Нетворкинг аянчасы бир гана эксперттерге эмес, мүмкүн эксперттик жөндөмдүүлүктөрүн биле элек адамдарга да көптөгөн нерселерди бере алат. Баарлашуудан кийин, ошол коллаборациядан кийин, сапаттуу коннекттен кийин адамдарды ачып берген, ишеним пайда кылган, колунан келе турганын түшүнүүгө жардам берген сыйкырдуу жагдай жаралат. Чынында бул эң сонун. Это на самом деле круто. Мен эмне үчүн бул иш менен алектенгим келди. Буга чейин Лондондо магистратурада окуп жүргөндө мен үчүн баары сонун, баары кызыктуу болчу. Себеби ар бир университет дал ушундай нетворкинг жолугушууларды уюштуруп турат. Бүтүрүүчүлөр келишет. Болочок бүтүрүүчү катары алар менен сүйлөшүү, өз ара аракеттешүү үчүн мүмкүндүк жаралат. Сени сунуштагандары жакшы. Бирок мындай сунуштоолор профессионалдык сапаттарга негизделсе, кандайдыр бир пайдабал болсо, мына ошондо эң сонун болот. Ооба, биз ушундай жаралганбыз. Эгер бизди киши катары алса, бул биз үчүн маанилүү. Тактап айтканда, мен сага ишенем. Мен сени билем, сени сунуштай алам деген сыяктуу. Чоо үчүн кишилер менен таанышмайынча аларды билип түшүнө албайбыз. Ошондуктан бул биздин мээбиздин түпкүрүнөн орун алган. Дал ушул нерсе бизде бар жана ансыз мүмкүн эмес.
мне захотелось что-то вот. Бир нерсе менен алектенгим келген учур пайда болду. Мына ошондо иш-чараларды өткөрө баштадым. 5 жыл Астанада кишилер үчүн иш-чарага келип, бири-бири менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берген социалдык платформа катары кызмат кылды. Бул адамдарга бири-бири менен таанышууга, баарлашууга, досторду жана жуптарын табууга мүмкүнчүлүк берген. Жана мунун баары жеңил форматта өткөн бир платформа болчу. В легком формате. Бул иш-чара мамиле түзүүнү каалаган адамдар үчүн абдан пайдалуу. Бул жерден ар кандай бизнес чөйрөдөгү силерде кызыгуу жараткан кишилер менен таанышып, байланыш, мамиле түзө аласыңар. Иш-чара кызыктуу жана Астананын кышкы суук мезгилинде жылуу, жанга жагымдуу компаниянын ичинде убакытты пайдалуу өткөрүүгө сонун мүмкүндүк бар. Бүгүнкү контингент бул ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү, өз ара өркүндөө маалымат алмашуу жана менин оюмча бүтүндөй дүйнө жүзү буга умтулушу керек. Мен үчүн мындай иш-чараларга катышуу абдан эле пайдалуу, анткени өзүм өнүгүп, жаңы нерселерди үйрөнөм, балким кимдир бирөөгө дагы жардамым тиет. Возможно, помогаю кому-то в чем-то. Лично я, когда приехал сюда. Мисалы, менин бул шаарга келгениме аз эле болду, 2 эле жыл. Мындай иш-чараларга катышуу аркылуу көптөгөн кызыктуу адамдар менен тааныша алдым. То есть узнал очень много новых интересных людей. Нетворкинг — это искусство создания даже не связи. Нетворкинг бул байланыш эмес, мамиле түзүү искусствосу. Эгер биз башкалар менен мамиле түзө турган болсок, анда убакыт талап кылынат, ишеним талап кылынат. Ал эми ишеним болсо, биз бири-бирибизге ачылышыбыз керек дегенди түшүндүрөт. Сен кимсиң? Баалуулуктарың эмнелер? Жалпы нерселерибиз барбы? Мындан ары бир багытта кете алабызбы? Мына ушуларды билиш керек. Эгерде ишеним бар болсо, ал ишенимди актабай кое албайсың. Башкача айтканда, өз ишиңди сапаттуу аткарасың жана буга күч аракет жумшайсың. Непотизм деген бар. Мисалы, тууганына таянып, анчалык көп иштебестен илгерилеген кишилер бар. Ошентсе да Казакстандын реалийлеринде деле парадигманын алмашуусу бар. Тактап айтканда, ал баары бир советтик форматтарга жакыныраак. Бирок жаш муун болсо, ал бир аз башкачараак. Поколение это все еще есть, но молодое поколение, оно чуть-чуть другое. Менин оюмча, азыркы жаштар бул санариптик аборигендер. Биз азыр өз жашообузду гаджетсиз элестете албаган дүйнөдө жашайбыз. Көзүбүздү ачаар замат телефонду карайбыз. Ушундай эле телефон менен уктайбыз. Мүмкүн иш боюнча ар кандай компаниялар менен байланышабыз. Бүгүнкү күндө мунун баары онлайн ишке ашат. Ал тургай онлайн достошобуз. Дүйнөнүн каалаган бурчуна чалып байланыша алабыз. Эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Азыр чектердин баары жуулуп калган. Чектер менен тоскоолдуктар өзүбүздүн башыбызда экенин Мерей Мустафина дагы көп айтат. Ал дайыма биз менен бир толкунда. Ал тургай биздин креативдүүлүк камтылган обужок идеяларыбызды да колдоп берет. Бул бизге аябай эле жардам берет. Мерей баарына, бизнес-леди болгонго да, үй бүлөсүнө кам көргөнгө да, глобалдык долбоорлор менен иштегенге да, башкаларды окутканга да жетишет. Глобальными проектами, ну а также преподавать. Человек, который отслеживает свои ощущения внутренние. Раз, два, три, Это может быть со стороны кажется так. Балким бир караганда ушунча эпостасия бардай. Мен алардын ичинде болгондой. Кандай десем, мен алардын ичинде жашагандай сезилеттир. Бирок менде бардык жерде эң сонун өнүгүп жатам деген ички сезим жок. Бирок эң кызыктуусу, мен мындай сезимге көнүп калдым. То есть я тоже там. Мисалы, мектепте мыкты окугам. Баары туура болушу керек, жакшы болушу керек деген ой менен жашайсың. Все хорошо, все, да, и очень долгую часть моей жизни. Жашоомдун көп бөлүгүн мына ушундай форматта жашап келдим. Дал ошол учурларда эмоционалдык чарчоого кабылдым.
Себеби эч ким сени өзүңдөн көп сындабайт. Анткени тигини да, муну да каалайсың. Долбоор менен иштеп жаткан учурда балдарды төрөйсүң. Анан балама бир нерсени толук бере албай калдым деген ички сезим жаралат. Внутреннее ощущение, что я там не дала чего-то своему ребенку. И это было очень Ошентип өзүмдү бир аз кое бергенге чейин өтө эле кыйын болду. от себя чуть-чуть. Тагыраагы мен чөйрөмдөгүлөрдөн кол үзгөн жокмун жана мени адамдар кандай кабыл алганын көз жаздымда калтырган жокмун. Баланса не существует. Теңден болбойт. Тандоо бар, жагдайлар бар жана контекст бар. В определенных обстоятельствах Белгилүү жагдайларда жана белгилүү бир контекстте мен белгилүү бир тандоо жасай алам. Жана бул үчүн өзүмдү жемелебейм. все. Мисалы, эгер балдар ооруп калса, анда баарын жыйыштырып балдарым менен болом да, эне катары баардык милдеттеримди аткарам. Нормально создают. Эгер долбоор менен иштеп жатсам, анда колуман келишимче тийиштүү шарттарды түзгөнгө аракет кылам. Будут с моим Кайненемден суранам, же балдарымды карай турган башка киши табам, же болбосо жолдошума айтам. ну, Бул маселе боюнча жолдошум мени дайыма колдоп, жардам берип келет. я Ошентип баш отум менен долбоорго кирип кетем жана бул иш аракетим үчүн өзүмдү жемелебейм. немножко отпустила и как бы вот эти эмоциональные Бир аз жеңилдеп, жогоруда айткан эмоционалдык чарчоодон арылдым. внутреннего Ошондуктан ичимде мына бул жериң туура эмес, мына сен ушундай жамансың деп жемелеп отурган сынчы да жок. Бул кыйла эле чоң жеңилденүү. Существует стереотипное мнение. Турмушка чыга элек жаш кыз турмушка чыгып, үй бүлөлүү болуп, балдарды төрөгөн соң иш берүүчү үчүн белгилүү бир көйгөйлөрдү жаратат деген стереотиптүү пикир бар. Бул жагынан эркек киши көбүрөөк ишеничтүү деп эсептелет. Себеби балдары ооруп калса, аларды кароо үчүн сыркоолук боюнча өргүүгө чыкпайт. Мындан тышкары аялдарга караганда эркектер азыраак оорушат деп ойлошот. Больным ребенком и якобы меньше болеет, чем женщина. Не всегда ты в тонусе и можешь поддерживать. Сен дайым эле тонуста болуп, энергиянын жогорку деңгээлин сактап тура албайсың. Ооба, мен алсыз жактарын да байкайм. Сыртынан жубайым күчтүү көрүнгөнү менен ички дүйнөсү абдан назик, жумшак. Бул жагын тышкы дүйнөгө көргөзбөйт. Аны мен гана көрөм. Баарыбыздын эле алсыз жактарыбыз болот. Эң негизгиси керектүү учурда колдоо көрсөтүү. Главное в этот момент просто поддержать у каждого из нас. есть такое понятие, Англис тилинде endurance деген түшүнүк бар. когда ты Бул сенин жөндөмдүүлүгүң. Чыдап туруу эмес, көтөрүмдүү болуу жөндөмдүүлүгүң. быть Мисалы, аялдар көтөрүмдүү болушат. выносливая. Билесиздерби? Биздин адам баласынын ооруга чыдамкайлыгын ченөөчү юниттер бар экендиги тууралуу маалыматты окуганда, бул мен үчүн чоң ачылыш болгон. В которых измеряется как Мисалы, 45 юнит бар экен. человек, Бул адам баласы чыдай алган эң жогорку көрсөткүч. который может Андан жогоркусун көтөрө албайсың. все остальное. Же өлөсүң, же шок абалга Не түшөсүң. выдержишь, ты умрешь, у тебя будет Кандай ойлойсуздар? Аял төрөп жатканда канча юнитти көтөрө алат? сколько юнитов? 57. 57. Элестетип көрүңүздөрчү, 57. 12 юнитов. Эң жогорку юниттен 12 юнитке көп. Каждый род это маленький. Ар бир төрөт аял үчүн өлүп тирилүү. Элестеттиңиздерби? Женщина. Ушундай ооруга аял гана чыдай алат И экен. любая Ар бир төрөгөн аял, төрөт процессин башынан өткөргөн аял. вот реально Чынында эле эркектер бул нерсени көтөрө аларына көзүм жетпейт. выдержать. Адамдын эң чоң күчү өзүн өнүктүрө билүүсүндө. Башкаларды оңдоп эскертүү берген оңой, ал эми өзүңдү өнүктүрүү кыйла эле татаал. Бул жагынан жубайым абдан күчтүү, ал дайыма өзүнүн үстүнөн иштөө менен өнүгүүгө умтулат. Аялдар бизнести кандайдыр бир кызыгуу, хобби же андай болбосо жөн гана кооз бизнес же дагы бир нерсе катары кабыл алышат деп эсептешет. Аял татаал нерселерди башынан өткөрбөй тургандай көрүшөт. Чындыгында андай эмес. Эркектер кылганды аялдар да кыла турганын, эркектер башынан өткөргөндөрдү аялдар да өткөрө турганын жеке практикамдан, биздин программаларга катышкан окуучу кыздардын тажрыйбаларынан көрүп келе жатам.
Өзүн өзү өнүктүрүүгө умтулуу, кызмат кылуу, жардам берүү. Менимче биздин генетикалык кодубузга басылган эн. Биз байыртан бери эле эркектер менен тең тайлашып, алар менен бир деңгээлде келе жатабыз. Эркектердин катарында кандайдыр бир маселелерди чечип, өз салымыбызды кошууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чыгышта эркектер салгылашууга, кармашка, айрыкча уруулардын ортосундагы кагылышууларга чыкканда, тууганга каршы чыкканда, аял жоолугун чечип алып, эркектердин ортосуна тура калган ырым-жырым бекеринен болбосо керек. Аялдын мындай аракетинен кийин согуш жана жарандык кагылышуулар дароо токтогон. Участие женщин в социально-экономическом... Аялдардын коомдун социалдык, экономикалык жана саясий турмушуна катышуусу өтө эле керек. необходимо для жизни. Коомдун өзү үчүн, аялдар үчүн керек. Очень Аял эне, много аял коломтонун отун өчүрбөгөн үйдүн куту. Аял үй бүлөнүн жаратуучусу жана сактоочусу экенин эске алып, аялдар абдан көп социалдык жоопкерчиликтерди аркалашат экенин унутпашыбыз керек. женщина — это созидательница и хранительница семьи. Женщины у нас в Казахстане сильные. Биздин Казакстандагы аялдар абдан күчтүү, себеби бала кезинен эле көп жоопкерчилик артылат, ошолорду аткаруу менен жашап келишет, баарына жетишиши керек. Ушул себептүү бизде күчтүү айымдар көп. У нас очень Үй бүлөдө экинчи планга жылуу, буга дагы күч керек. как бы уйти на второй план в семье — это тоже сила. Я понимаю, что Мен ар бир аял өзүнүн ички дүйнөсүндө абдан күчтүү экенин түшүнөм. Муну чындык катары кабыл алыш керек. нужно принять как Болгону мындай күч кайсы бир жерден активдешет, кайсы бир жерден активдешпейт. Бирок баары бир бар. Бар аялдын кандай шарттарда жашаганына жараша болот. Если ей Маселен, күчтүү талап кылган жагдай келип чыкса же зарыл болгон учурда ар бир аял эркектен өтүп укмуштуудай күчтүү болуп чыга келет. Бул жерде кеп ким жогору, ким төмөн турары, ким кыйын, ким алсыз экенинде эмес. Жок, бизде башкача күч бар. другая сила. Набитый Жашоодо, саясатта, жумушта, коомдо лидерлер эркектер болууга тийиш деген тамыр жайган гендердик стереотип. Лидерликке үйрөнүш керек. в обществе Бардык эле аялдар лидер боло бербейт. надо учить. Ушул себептүү туура лидерлик көндүмдөргө, туура амбицияларга жана лидерликке карай умтулууга мектеп курагынан эле үйрөтө башташ керек. Правильным лидерским навыкам, здоровым амбициям и хорошему тщеславию к лидерству. Жана аялдардын лидерликке катышуусу, лидер аялдардын болуусу өркүндөп келе жаткан коом үчүн зарыл болгон ар түрдүүлүккө көмөктөшөт деп ойлойм. Разнообразию, которое... Ар түрдүүлүк дегенде аял киши өзүнүн аялдык табиятын, күчүн колдоно алат. Разнообразию тому, что женщина может... Себеби аялга коомдун саламаттыгына, балдардын тарбиясына жана окуп үйрөнүүсүнө, келечек муундарга жаратылышты жакшы сактап өткөрүп берүүгө кам көрүү жана умтулуу аракеттери мүнөздүү эмеспи? Чтобы природа у нас была сохранена для наших потомков. Тамириз болгон, башка улуу аялдарыбыз болгон. Ал тургай аялдардын ысмы менен аталган казак урууларыбыз да бар. Албетте, мындай нерселер бизге да таасир этет. Казакстанды, Кыргызстанды алып карай турган болсок, бизде аялдар салыштырмалуу ал тургай абсолюттук эркиндик менен айырмаланып келишкен. Казак аялдарга байыртадан бери генетикалык код таандык. Эркек менен бирдей болуу. Бир гана аял эмес, кожойке, эне, келин эмес. Бул абдан маанилүү контекст, туурабы? Бирок булар менен катар эле үй бүлөгө, урууга, элге пайда алып келүү милдети да бар. Роду народу. Азыр бизде ойгонуп, жанданып, күчүбүздү бүтүндөй дүйнө жүзүнө тартуулоо үчүн мезгил келди. Жана ал үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.